Учурда социалдык тармакта мектепке күчүгүн алып келген окуучунун видеосу аябай талкуу жаратууда. Мына ушундан улам биз мугалимдин окуучуга болгон мамилеси жана этикасы деген темага токтолууну туура көрдүк. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТРдин Билим Илим каналынын педагог курс өтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн бизге студияга дал ошол окуучунун мектебинен директору жана ошондой эле билим берүү башкармалыгынан адистер келген, жана ошондой эле жеке эч кимге көз карандысыз эксперттерибиз дагы бар. Мына ушулар менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Гүлшан Муратова, Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, жана ошондой эле Тургунбай Алдакулов, Ош мамлекеттик университетинин дидактика гезитинин редактору, аналитик журналист, серепчи. Зияда Назарова, Кадамжай районуна караштуу Айтматов атындагы гимназия мектебинин директору. Саламатсыздарбы, алгач эле ушул убактыңыздарды таап, бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр соц тармакта ушул окуучунун видеосу аябай талкууга түшүп, ар бир жаран өзүнүн ой пикирин билдирип жаткан учуру. Мына ушундан улам окуя кандай болду эле, деги эле ошончолук талкууга алына турган жагдайга жетти беле деген максатта бүгүн биз ошол Айтматов атындагы мектептин директорун, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле билим берүү башкармалыгынан чакырып отурабыз. Окуяны алгач эжеке директор катары эмне болду эле, өзүңүз жалпы коомчулукка баяндап айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул окуя мектепте 13 февраль күнү 4-В классынын класс жетекчиси Зарамова Анара ушундай мага келди. Байбутоев Алихан эме кылып күчүгүн алып келиптир бүгүн. Мен ушунча кайра айтып атам, бул балага айтып жатамын, ушул ар дайым эмелерди көтөрүп келип атат, жаныбарларды көчөдөн. Мен айтканыма кулак салбай жатат. Апасынын үйүндө кичине бөбөгү бар үчүн ал мектепке келе албайт. Чакырсам дагы, себеби анын карашкыдай, баласын карагандай эч ким жок болгондугуна байланыштуу мектепке чакырганда ата энелер чогулушуна келбейт. Ошондуктан мен айтсам да болбой эле, эми бир канча жолу кайталанган ушул окуя. Бүгүн күчүк көтөрүп келиптир, буга чейин дагы тыйынчышканды көтөрүп келген, ташбака көтөрүп келген. Тыйынчышкандын мындай араң жаныбар тыйынчышканды көтөрүп келген дейт да. Анан эми мен айткан, сиз да бир ооз айтып койсоңуз деп ошентип айткан. Анан чыгып кетти. Мен ошондо анан кайра чыкканымда булар эмеге түшүп калыптыр, биринчи этажга түшүп калган экен. Баланы ээрчитип, ооба. Анан мен чыктым. Чыгып анан күчүктү кайдан алып келдиң десем, мусордон алып келдим деди. Эмнеге алып келдиң десем, мына сурап атат, бул бала досум алып кел деди. Анан мен колуңарга кир жугат дем, колуңар жаман болду да. Алып барып, мен колумдун эме кылганын билем, алып барып мусорга алып калтырып кой дагы, кое бер, ошол жерге алып барып кое бер дагы, колуңду самындап жуу дедим. Ошол. Эжекесинин баланы тилдеп, урушуп, видео тартканы боюнча маалыматыңыз бар беле ошого чейин? Жок. Маалыматыңыз жок эле. Айтып өтсөңүз, Гүлшан эжеке, деги эле ушул эми бала да окуучу билип дагы билбей дагы кылып коюшу мүмкүн да, ал деген бала деп айтып койсок болот. Негизи ушундай жагдайга катталып калган болсо, мугалим өз педагогикалык тажрыйбасы, ишмердүүлүгү боюнча кандай жагдайды кантип жолго салышы керек эле? Саламатсыздарбы? Албетте бул жагдай өтө кейиштүү жагдай болуп калды биз педагогдор үчүн. Анткени педэтиканы сакташ керек болчу. Эгерде ушундай жагдай болуп калса, бала деген бул жаныбарга жакын болгону да өтө сонун бир эме да, бул жан дүйнөсү, ошол достошуусу жакшы. Мындай жагдай болуп калган учурда педагог өзүнүн чеберчилигине салып, жаныбарларды бир үйгө алып келели, бизге конокко келиптир деген шылтоолор менен бир кандайдыр бир өзүнүн чеберчилиги менен жагдайды чечсе болмок деп ойлоп калдым. Бул жерде эми бул көрүнүштө мындай болуп атат да, биздин педагог кызыбыз эски ыкмаларга салып койду, ушул балдарды кичине тартипке чакырам деген эмеси менен ушундай көрүнүштөргө кадам жасап койгон экен. Албетте бул туура эмес болуп калды деп. Видеону эмне максатта тарткандыгы боюнча кабарыңыз барбы?
Бул видеонун эмне максатта тартылгандыгы жөнүндө менде азырынча эме жок. Менин угушумча бул мен Зарамова Нара менен сүйлөшө алган жокмун, себеби дегенде больничныйда экен. Больничныйда болгон кишини мен тынчын алганга мага туура келген жок. Бирок директорунан сураганыбызда, ошол жердеги кесиптештеринен сураганыбызда эмне себеп болду эле деп сураганда жооп берди. Бул максат эле ошол балдарды тартипке чакыруу максатында. Эмнеге дегенде азыр кутурма оорулар көп болуп атат, ар кандай оорулар көп болуп атат. Мына ошол оорулардын жугуп калбасын абайлоо иретинде ошол ата энелерге билдирип коеюн деген максатта эле тарткам деп айтыптыр. Мен деле ошентип ойлоп калдым, бирок мугалимдин ушул бир аз болсо дагы баягы бала менен иштөө эмеси тажрыйбасы жетишпей калган окшойт деп атам да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан биздин темага байланыштуу суроо сунуш пикирлериңиздер болсо, анда бизге түз байланышка берип жооп алып калуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түз байланыштар үчүн 032 22 коду менен 72105 телефон иш алып барып жатат. Ал эми SMS билдирүүлөр үчүн 0550 коду менен 28 81 76 номер иштеп жатат. Андан сырткары Facebook тиркемесинде дагы биз түз алып берүүнү улантып жатабыз. Дал ошол жерде дагы өзүңүздөрдүн бүгүнкү темага байланыштуу суроо сунуш пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө калтырып кетүүңүздөрдү суранабыз. Айтып өтсөңүз агай, деги эле бул окуяга сиздин жеке жаран катары, анан ата эне катары, серепчи катары пикириңиз кандай? Жана суроо болбодубу, эмне үчүн тартылган депчи? Мен сөзүн башында айтат элем да, мына ушул мугалим өзү билбей туруп, бирок коомдогу эң чоң көйгөйдү тасмага тартып чыгарып койду да. Мен ушул жак үчүн мен сөздүн ачыгы ушул мугалимге ыраазычылык билдирем. Эми албетте тепкилеп атабыз, сөгүп атабыз, башка кылып атабыз, бирок коомдо мына ушундай көйгөй бар экенин биз моюнга алышыбыз керек. Бул миңден бирөөсү тасмага түшүп калды да. Бул биздин демек экологияга, жаратылышка, биздин билим берүү тармагында мугалимдердин жасаган мамилеси номер 1 күн тартибине чыгып атат. Окуучуга жасаган мамилеси. Тилекке каршы мен кээде постторду окуп калып атам, комментарийлерди окуп калып атам. Эми ушул бир күчүктүн темасына, ушул баланын темасына билим берүү министрлиги баш болуп башын оорутуп атат деген сөздөрдү окуп калып атам да. Балким бизди да кичине критикалашы мүмкүн, эми ушул темага ЛТРде ушундай эфир берип атат. Бул өтө жаңылыш пикир. Анткени муну адамдын баалуулугу төмөнгө түшүп кеткен коом гана ушундай комментарий берет да. Эмне үчүн ушул теманы талкуулайт депчи? Эмне үчүн талкууланбаш керек? Биз билим берүү системасына миллиондогон акчаны бөлүп атабыз, туурабы? Максат эмне? Мыкты инсанды тарбиялоо, туурабы? Мына 21-кылымдын кадрын тарбиялоо. Ал адамгерчиликтүү болсун, экологияга жакын болсун, ал эртең өзүнүн жашоодон орун тапкан мыкты инсан болсун дейбиз. Ал эми биздин абалыбыз кандай экен? Биз бул теманы коомчулук бекеринен жанталбастап өзүнүн таасирин билдирбей атат да. Ошондуктан мен айтат элем, мындай көйгөйдүн ачыкка чыкканы жакшы, бирок мамлекеттик машина болобу, жалпы коомчулук болобу, биз натыйжа менен эмес, биз себептер менен күрөшүбүз керек да. Бул эмнеден улам мына ушундай деңгээлге чыктык? Демек биздин мугалимдердин бүгүнкү даярдыгы, окуучуга жасаган мамилеси, өзүнүн баягы педагогикалык тажрыйбасынын жаңы мына бир топ адабияттар чыгып атат, билим берүүгө дидактикалык жаңы материалдар, баалуулуктар күн тартибине коюлуп атат, ошолордон кабарын жоктугун билдирип коюп атат. Мугалимдердин бүгүнкү заманбап билим берүүгө даяр эместигин далилдеп көрсөтүп койду да. Эгерде чет өлкөдө мына ушул тасманы чет өлкөдө көрсөтө турган болсок, коомчулук аябай шок болот да, бизден 100 эсе катуу шок болот. Анткени аларда биринчи кезекте ошо тилсиз, алсыз жаныбар укугу жогору бааланат да. Тескерисинче жана баланы аябай алпештейт болчу. Ошондуктан мен каалайт элем, коомчулукта бул нерсенин ачыкка чыккандыгын кубатташ керек. Жана мугалимдер бул нерседен сабак жыйынтык чыгарыш керек. Сиздин оюңузча, ошол баланын шагын сындырбай, ошол жаныбар жөнүндө деле бир өзүнүн пикирин билдирип туруп, баланы деле тилдебестен видеого тартпай эле жөн эле баягы жагдайды жөнгө салып койсо болот да деген да пикирлер жүрөт да социалдык тармактарда. Мына ушул нерсеге кошулат белеңиздер? Эми мындай да, эгерде азыркы ошол болгон окуянын гана тегерегинде анализ жүргүзсөк, биз балким ал мугалим буга чейин дагы мындай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөткөн, жана эле белгилеп кеткендей, дидактикалык, педагогикалык даярдыгы начар болуп атат, төмөн болуп атат. Мындай мугалимдер
мен тилекке каршы биртуалет деп ойлоп атам. Эми бул ошол нерсе тасмага чыгып калды. Эми ар кимибиз туш тараптан азыр ошол мугалимге ошол кырдаалга түрдүү комментарий беришибиз мүмкүн, насаат айтышыбыз мүмкүн. Мындай кылсаң болмок депчи. Бирок тилекке каршы бул нерсе бүгүн биздин мектептерде жашалып атат да. Демек, ушундай эң сонун дидактикалык материал өзүнүн төрүнө келген экен да. Экология белгилеп кеткенде экологияга, жан жаныбарга ошол теманы буруп, сонун кылып пайдаланып кетсе болчу да. Аябай жакшы шанс болчу. Ошондо эле тасмага тартып туруп, мындай күлкү менен, юмор менен коомчулукка чыгарса, анда эжекени бүт баарыбыз алкыштайт элек да. Сонун келген мүмкүнчүлүктү бул тескери жагына колдоно берди да. Агайдын айтканынан бир айткым келип атат да. Бул жерде жанагы жаныбар боюнча мен өзүм химик биолог болгондуктан мен деле жаныбарга жакынмын өтө. Менин балам да ушул жаныбарларды өтө жакшы көрөт. Анан мен Алихан менен, Дыйканбаев Алихан менен азыркы бизде эме болуп аткан бала менен жолугушуп сүйлөшкөндө баланы ушул жаныбарларга кызыгасыңбы деп сураганда өтө кызыгарын айтты. Күчүктөрдүн кайсы породасына кызыгансың дегенде овчарка иттеринин күчүктөрүнө кызыгат экен. Анан бул күчүктүн тагдыры эмне болду эми деп сурадым да. Сурасам айтат, алып келип туруп ошол эмеге дагы бир Арсен деген бала бар экен. Жер үйдө жашайт дейт. Булар домдо жашагандыктан багууга мүмкүнчүлүк болбой атыптыр да. Анан жер үйгө бериптир. Ошо ал күчүктүн тагдыры дагы жакшы эле колго берилиптир деп ушундай айтып кетким келип атат да. Бизге алгачкы SMS билдирүүлөр келип түшүп атат. Аларды окуп өтөйүн. Мүмкүн болсо сиздер өз пикириңиздерди билдирип жооп берип өтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Ошол мугалимди кандай жазаладыңыздар? Башка мугалимдерге сабак болуш үчүн ошол мугалимди мектептен айдооңуздарды суранабыз дейт. Бул боюнча компетенция директорда, ошол директор жооп берсин. Бул мугалим ошол кече 2 күндөн бери ооруп больничныйга чыгып кетти, оорусу тууралуу лечение алып атат. Ошондуктан биз эми укугубуз жок экен. Бул мугалимге азырынча чара колдонгонго. Азырынча эме чара колдоно элекпиз, себеби ал эмеде да ооруп жаткан учуру. Ошондуктан ал келгенде албетте чара колдонобуз. Мугалим. Эжек айтып өтсөңүз, мисалы үчүн баары дегенден алыспыз, мугалимдердин айрымдары ушундай бир кыйкырып, балага орой мамиле жасоо менен тарбияга алып келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн класстагы бир атмосфераны бир жөнгө сала алышы мүмкүн да. Негизи педагогикалык этикага кыйкырып балага сүйлөө жатабы? Ал баланын психологиясына кандай таасир этиши мүмкүн? Бул туура эмес болуп атат. Анткени бизде мамлекеттик билим берүү стандартында да жазылган, коопсуз чөйрө деп жазылган да. Ошол жерде дагы айтылат, психологиялык чөйрөнү түзүп бериш керек педагог. Андан сырткары бизге билим берүү министрлигинен нускамалар келип турат, балдардын зордук зомбулук, ырайымсыздык мамилеге кабылып калбаш үчүн нускамалар. Булар боюнча биз тынымсыз билим берүү мекемелерине жеткирип, семинарларды, тренингтерди өткөрүп турабыз. Мектепте директорлор дагы ар бир жумада ушул боюнча эскертип турушат да. Демек, балдарга биз үнүбүздү бийик чыгарып дагы мындай алардын билим алуусунда кичине ыңгайсыз жаратып коюшубуз мүмкүн деп түшүндүрүүлөр жүрөт бул боюнча. Кийинки суроого мүмкүн болсо эжеке сиз жооп берип өтөсүз. Саламатсыздарбы? Бул мугалимдин сабагына мурун катышат белеңиздер, дайым эле ушинтип кыйкырып жүрөбү? Негизи жүрүм туруму кандай экен дейт. Бул мугалимдин эмгек стажы 15 жыл, 15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келе жатат. Буга чейин сабактарга кирип жүргөн. Мен эми өзүм жөнүндө айтсам, мен ушул конкурстун негизинде 2022 жылдын август айында дайындалдым директор болуп. Ушул убактан бери бир жолу сабагына кирдим. Бизде аябай мектепте чоң 1100 окуучу бар. Эми жетишип, ар бир менен мугалимдин сабагына баарына жетишпесем да киргенмин. Андай буга чейин андай эмеси жок болчу. Бирок баланы тарбиялайын, анан ушул кайра алып келгенине энесине жеткире албай жаткандыктан бул ошо эме кылганда тартып мына дагы алып келиптир деп мен бала энесине апасына жиберип коеюн деген максатта тарттым деп айтты. Демек, биз ушул тема боюнча жалпы шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөн элек. Келиңиздер сурамжылоого кезек берсек дагы, андан кийин маектелесек. Урушпаш керек да, жаш бала да. Ал неме кылып койсо, апчык десе апчыкча керек эле. Бул окуя эми ал жерде балалык кылды да. Балалык кылып баягы
ошо жандыкка жакын болуп, эми ит дагы бул үйдүн немеси да, жанакындай. Үйдө эми кармалган, эгер жанакындай таза күчүк болгон болсо, ал эч нерсе эмес. Ага бирок мугалим жакшынакай айтыш керек эле да. Мындай өзүнүн тарбиясы менен, мугалимдик этикасы менен. Ал деген кечээ биз телевизордо көрдүк, ал туура эмес. Бала эң сонун жакшы, эч кандай күнөө жок. Мен мугалимди билбейм кандай болот, бирок мугалимди күнөөлүү деп сезем да. Өтө тилин заар кылып чыгарган. Балада күнөө жок, ол сонун ой эң жакшы бала үчүн. Билбедим, жанагы мугалимдин айткан сөзү туура эмес го дейм. Секин айтып койсо болот. Эми кичинелик кылып алып барган, онун ичимде немеси жок деп ойлойм, мен күнөөсү жок. Мугалим эми менимче ону жакшы эле айтып, бүгүндөн кийин ондай кылып алып келбегин деп эле өзүн эле неме кылып, директорго жеткирбей эле өзү эле бүтүрүп койсо болот эле. Эми ону директорго айтып, тиктокко чыгып, неме кылбай элечи. Баланын мектепке күчүк алып барганы ал менин оюмча баланын боорукерлиги, мээримдүүлүгү. Демек үйдөн жакшы тарбия алат, ошон үчүн баягы жолдогу ошол бир күчкө деле баягы мээримин төккөнү да. Анан эми мугалимдин урушканы, урганы туура эмес. Алдап түшүндүрүп коюш керек. Жок, эми ал жаш бала да. Мисалы жаш бала ал окуу кичине түшүнбөйт, психологиясы бузулушу мүмкүн жаш баланын. Мындай мугалим түшүнүп караса, сен эмнеге алып келдиң күчүктү, жөлө алар шериктери менен, жаш балдар менен ойносо болмок деп ойлойм мен. Интернет айдыңында талкууланып жаткан ушул баягы мектепке күчүк салып барган бала тууралуу көп талкуулар болуп атат эл арасында. Эми буга мен жеке көз карашым, бул бала ошол дос баласына алып барган экен да, өзүнүн айтуусу боюнча. Анан коркуп, апасынын айтуусу боюнча коркуп ошондон кийин сабакка да барбай коюптур да. Эми бул мугалимдин өтө орой мамиле кылгандыгы бизге жакпады да. Көпчүлүк коомчулук ушул пикирди айтууда. Жеке менин көз карашымда дагы ошол мугалимдин одоно мамилеси жакпай турат. Анан жакшынакай кылып өзүнчө түшүндүрүп айтса, эми бала балалыгын кылган, бирок мугалимдердин ошол терс сапаттары дагы кээ бир мектептерде көрүнүүдө. Чүктөн эми оор жугат бала чакага деген мааниде уруштуу. Эми мектепке туура келбеген сапат. Бирок анчалык эмоция менен урушпаш керек эле да. Бала тез кабыл алды. Анын үстүнө атасы өскөн бала экен. Чынында бул эмоцияны бала оор кабыл алды окшойт деп калдым да. Ошо анан мугалимдер дагы өзүсүн эле мектепте учурап турат, биздин балдар катуу урушат. Эми алар педагогдор балдардын тилин билет, мисалга да. Анан биз үйдөн аларды адам болушуң, балам сен адам болосуң, сен мыкты адам болосуң деп чыгарсак, барып мектептен эжекелер каттуу айтса, бул баланын психикасы назик да, өтө оор кабыл алат да. Мен ошондой эле кабыл алдым бул баланын да психикасынчы. Анан мугалимдин абалын дагы түшүнөм. Эмоция калтырыптыр, кечирим сурады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз мугалимдин окуучуга болгон мамилеси жана этикасы боюнча болуп жатат. Эгер сиз ушул темада кайдыгер карабаган инсан болсоңуз, анда экранда чыгып турган биздин номерлерге байланышып, өзүңүздүн суроо сунуш пикирлериңизди калтырып өтсөңүз болот. Андан тышкары биздин социалдык баракчаларда дагы түз көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Андыктан сиздер Facebook тиркемесинде Билим Илим каналынын баракчасынан түз көрүп, ал жерде дагы өзүңүздөрдүн комментарийлериңиздерди калтырып өтсөңүздөр болот. Айтып өтсөңүздөр, мына көпчүлүк эле окуучуга мугалим катаал мамиле кылып койду, урушуп койду деп жатат да. Негизи бүгүнкү күндө окуучу менен мугалимдин агай мамилесин бир тыгыз байланышта деп айтууга мүмкүнчүлүк барбы? Анткени биз ушул Z муунду тарбиялап келе жатабыз. Бул балдар айткандан кайтпайт, же болбосо меники туура дегендей бир муун чоңоюп келатат десек болот да. Бул жагдайга кандай карайсыз? Өзү Z муун деген кандай муун? Мисалы, булар бизге караганда бир учурда 3-4 жумушту жасай алат да. Булардын мээси окмуш иштейт. Анткени булар смартфон менен көзү ачылды. Кээ бир биз сотканын ичиндеги кээ бир мүмкүнчүлүктөрдү биз билбешибиз мүмкүн, бирок булар билет да. Эми биз ошондуктан бүгүнкү күндө мугалимдер үчүн дагы эгер ал чындап баягы мугалимдик вазыйфасын туура түшүнсө, абдан оор болуп калды. Туура эмес түшүнсө, албетте жеңил. Албетте жеңил. Ал күнүмдүк эле турмуш тиричилигиндеги эле эмоциясы менен, даярдыгы менен барат. Балким үйүндө кичине бир чыр чатак болгон, ошол эмоция менен
эмне кылат 45 мүнөт балдарына башын урутат да. Ал эми сезген, аманатка мындай кыянат мамиле жаспаганды түшүнгөн, мугалимдик милдеттин ушунчалык бир улуулугун билген мугалимдер үчүн чындап бүгүнкү күндө сабак бериш кыйын. Бир эле 20-30 эмес, үйдө балага да кээ бир нерсени түшүндүрүш ооруп калбадыбы? Ошондуктан эми оор болуп калды, бул балдар биз тарбиялабай калдык деп кол шилтеп отура албайбыз. Эмне кылабыз? Аябай психология боюнча жаңы адабияттар чыгып атат. Өтө жакшы китептер чыгып атат. Иш-чаралар, семинарлар мугалимдер үчүн азыр өлкөбүздө өтө көбөйдү. Ошол нерсеге байланышыш керек. Ошол нерсенин үстүнөн күрөшүш керек. Ошол китептердин асын сызып окуп, турмушта жашоодо ишинде пайдаланыш керек. Болбосо мына сыртка чыгып эле издесин, интернет мына Facebook'та башка жерде мугалимдердин бүгүнкү ушу Z поколенияга, Z буунга кандай жугумдуу таасирдүү билим бере ала тургандыгын усулдарын көрсөткөн абдан жакшы тажрыйбалар жайылып атат. Болгону ошол мугалим бел көтөрүп, ошого аракет жасап, үстүнөн түшүш керек да. Эгер түшө турган болсо, мына бүгүн маалымат доорунда мугалимдер үчүн көп кыйын эмес. Болгону ошону эринбестен, ошо мектептин ичинде өздөрү маңдай тескей отуруп талкуулап, бир эле мугалим күйүп пиширсе да бул алдына жылбайт. Балким администрация, балким ошол жерде жана усулдукканада отуруп алып, ошол теманы талкуулап, ошондой мына күчүк темасына окшогон нерсени ар бир мугалимдин, окуучулардын, ушундай проблемный окуучулардын айланасында бири-бири менен пикир алышабы бүгүн? Ошол көйгөйдү кантип чечебиз деп тажрыйба бөлүшөбү? Мисалы да, ошол бир мүнөздөрдүн мисалы. Демек сиздин оюңузча бири-бири менен ушундай бир сабак өтүүдө ушундай жагдайлар түзүлүп калса, андан кантип чыгуу жолдорун издеген пикир алышуулар жок деп эсептейсизби? Өтө сузу болуп атат да. Эми эжеке кошуласызбы? Пикир алышуу болбойбу мындай бул жаатта? Баягы сабак өтүүдөгү өзгөчө кырдаалдар түзүлүп калган мезгилде. Мындайда алдыңкы ушундай мугалимдик чеберчиликти өнүктүрүү боюнча алдыңкы топто бараткан бир нече жаш мугалимдер бар. Мен байкашым, улуу муундан да бар. Биз семинарларга, иш-чараларга катышып калганда көрөбүз. Мына жакында китеп форум болду, аз жерде жүрүшөт да. Жакшы, аябай мындай үлгү көрсөтө турган мугалимдерибиз бар. Бирок бизде масса кыймылдай албай атат да. Масса. Мына мамлекет айлыгын да көтөрүп берди. Ошо билимдин сапаты жакшы болсун деп. Бирок тилекке каршы массада мындай бел көтөрүп чыгып, мектептерин жапатырмак бүт баарында бир алдына карай умтулууну мен мисалы байкай албайм. Ушул эле жерден мен агайдын оюна деле кошулуп кетип атам да. Себеби дегенде педагогдордо ушундай чеберчилик менен иштеген педагогдор азыраак болуп атат. Жок эмес, бар. Анан мен ушул жерден айткым да келип атат да, мына бүттүрүүчүлөр, студенттерди бүттүрүп барганда биз окуу жайларды айткым келип атат да. Мурда деген педагогикалык окуу жайлар бар болчу. Ошол жерден мыкты педагогдор келиштечи да. Азыр областтарда ачылган, ал жердеги кадрларды даярдап чыгууда дагы мен ойлоп атам да, ошол жерде дагы психология, этика деген сабактардын эжеке. Бизде байланыш бар, байланышты кабыл алсак. Эгерде ошол бала алып барган күчүк, эгерде ал жанагыдай бүсүлөр болуп ооруган иттерди көрсө, же болбосо башка боттер болуп ооруган иттер болсо, ошолор болсо баланы кагып алса башка бирөөнүн баласы. Анда эмне деп чече бергеңер? Азыр бул макул мугалим күнөөлүү. Мен ата энемин. Эгерде ошол азыр деген оору көп, ар кайсында вирусный оорулар көп. Ошол бала апарды, итти макул бала балалык кылыптыр деп ойлойду. Эгерде балалык кылбаганда ошондо бирөөнү каап алса, ал ит деген оорукчан этти, таза этти, эт станциядан өткөн жок да. Ушуларда сиздер ойлонбойсуңарбы? Макул мугалим какус кылыптыр. Илгери мугалимди биз ата энебиз, мен мугалим эмесмин. Илгери балдарыбызды урушуп койсо биз сүйүнчүбүз. Рахмат эжеке, пикириңизге рахмат. Коркуп калды деп. Рахмат. Азыр ата энеден балдар ушундай көз караштарды биз да угуп атабыз. Ушундай көз караштар болуп атат. Урматтуу энекеңиз мына ата энемен деп атасыз. Аны деген больницага алып барыш керек, ага деген укол алыш керек. Анын өтүш керек, итти алып барып санэпидстанциядан өткөрүш керек. Эмне деген акчасы болот? Ошону дагы түшүнүп атасыңарбы сиздер? Мен угуп алып, мугалим деле
жерден алып көргөн. Эми түшүнүктүү болду го. Мугалимдин Бул жерде мындай да, урматтуу телекөрүүчү, урматтуу ата эне, мен деле ата энемин. Баарыбыз ата энебиз. Биз теманы тияка бияка буруш зарылдыгы жок да. Маселе ошол окуянын гана тегерегинде талкууласак, анда ар жака буруп кете берсек болот. Экинчиден, мындай сиз айткандай пикирдегидей көз караштар көбүнчөсү ошол жердеги мугалимдерди, айрым мугалимдерди балким мактоого карата бир далбаса деп түшүнсөк болот да. Азыр биз бири-бирибизди күнөөлөп же бири-бирибизди актай турган учур эмес. Бул видео биздин бүгүнкү билим берүү системасындагы чоң көйгөйдү ачып чыкты. Ал жерде күчүк алсыз экен, экологиянын бир жаныбары турат, аны асып койгон, ал жерде эч кандай бир баягыдай эмес да жок. Эгер окуянын тегерегинде сүйлөшүп турган болсок, анын бир коркунучу байкалбай турат. Экинчиден, ошончолук эле мугалим катары биз улуумун, биз ошол коопсуздук жагын ойлонуп атсак, анчалык көпкө чейин талкууну чозбостон биринчи пакетти сыртка чыгарып салыш керек эле да. Баланын да колуна карматпастанчы. Баланын өзүнүн алды эместен, Тек гана биз мындай кырдаалда биз тияка бияка тартып кереги жок. Мен айтат элем, бул жерде биз ачуу чындык, моюнга ала турган чындык, биз бүгүнкү күндө экологияга да, келечек буун балдарга да өтө кайдыгер мамиле жасап калдык. Бир эле мугалимдер эмес, жалпы коомдо. Мына сыртка чыгып басып кетип атсаң, өлүп бараткан мышыкты атта өтүп кетебиз мисалы. Туурабы? Күчүктү деле атта өтүп кетебиз. Ошо көйгөйлөрдүн баарын биз моюнга алышыбыз керек. Бир эле баягы атып жок кылуу, жок. Эми бул адамдын баалуулугу, ушундай жаныбарлардын баалуулугу төмөнгө түшүп кеткен коомдо бул убал деген нерсе бар да. Ошондуктан урматтуу биздин ата энелер, урматтуу мугалимдер бул нерсеге мындай адамдык көз менен баа берсек туура болот деп эсептейм. Мен өзүм айтып өтөйүн. Бул маселеде эки жактуу да. Биринчиден, мен дагы чындыгында өзүм жиним келген жок. Бул баланын күчүктү алып келгенине мен ошондуктан мындай токтоо эле карап, эми күчүктү алып келиптир, каяктан алып келдиң десем, ушул жактан дегенден жиним деле келбей, колуңар жуугула деген максаттагы, мугалимдин максаттагы бир чети бул күчүктөн ушундай бир канча жолу кайталанып, эми оорулар жукпасын. Балдар бардыгы кармап көргөн да, бул эменчи күчүктү дагы, алып келген жаныбарларды бардыгы кармап көргөн. Эми оору жукпасын деп биз санэпидстанциядан ушундай ооруларды алдын алуу боюнча билдирүүлөр, тапшырмалар келип атат. Эжеке, мындай видеону карап көрө турган болсок, ал жерде бир эмес, эжеке сиздер берген маалыматта дагы соц педагогду чакырганбыз деп жатат да. Соц педагог келип деле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койбостон, ал дагы урушуп атат, экөө тең баланы ажылдап урушуп атат деп, бул жерде балага мындай баланын психологиясына доо кетти деген бизде азыр коомдо көпчүлүк адамдардын пикири мына ушундай болуп атат да. Эмне үчүн ошол соц педагог келип, экөөнү тең түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, соц педагог өзүнүн милдетин аткарбай кайра балага басым жасап атат. Мына ушул соц педагог менен сиз сүйлөшүү жүргүздүңүзбү? Сүйлөшүп атам, ооба, сүйлөшүп жатам. Бул дагы эми соц педагогдун жаштыгы, тажрыйбасыздыгынан болду. Ал өзү дагы өкүнүп атат. Мен туура эмес кылыпмын деп. Ошо айттым, айтылды. Барып сүйлөштүк. Өз сөзүңүздө да айтып атасыз, ана видеодо да көрүүгө болот да, сизге алып келген баланы айдап жибериш керек, андай мындай деген дагы сөздөр жүрөт да ал жердечи. Сизге келгенден кийин андан аркысы бизге караңгы. Сиз эки эжеке менен биринчи көргөн жетекчи катары кандай сүйлөшүү жүргүздүңүз? Мен карап туруп баланын колун самындап жуугуздук. Жуугузуп баланы кетиргенден кийин эжекелер менен сүйлөшүү жүргүзүп алдыңызбы, жетекчи катары? Ооба, мен соц педагог менен сүйлөштүм. Мен жакшы эле эме кылып койсо болмок. Байкуш күчүктүн дагы курсагы ачта экен. Ушунча мотурайып жакшынакай, мен өзүбүз дагы жакшы көрүп кеттик дагы. Ашканага алып кирип эле тойгузуп, курсагын тойгузуп койбой деп дагы айттык. Анан сен да бак, мен эми мунун эмеге чыгып кеткен видеого тартып түшкөнүн дагы билген жокмун да, билген жокмун. Анан эч ким бизге айткан жок. Видеону эжеке өзү тартып тараткан. Күчүктүн курсагын тойгузуп койбоппуз деп эле күлүп калдык. Бизге ушул социалдык тармакта баланын өзүнүн кандай сезимде калганын, эмне болгонун айтып берген видеосу да жүрөт. Келиңиздер дал ушул кыскача видеону көрсөк дагы маектен андан ары уласак. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Мен Бабажан Айтматовдо окуйм. 4-В классында. Менин атым Дыйкамаев Алихан. Анан мен айымды досума вада берген элем. Анан күчүк алып келип, сыртка байлап койсом, сырттан адамдар алып качып кетет дегенди веселкага кирип салдым. Анан
Шалкаға кіргенде ал екі жаққа қимылдап білдіріп салды. Кейін бұл кімнің күчігі деді, менің күчігім дедім. Анан мені тілдеп неме қойышты. Кейін сыртқа алып шығышып, сен мектептен айдайбыз деп, мені елатып, екінші қайталанбайды деп екі жол айтсам да, сен алдыңғыда да шондай қылғансың деп мен зордықтан неме қылышып, сыртқа шығарышты. Кейін сыртта мен пистолеттен бір байкені көріп қалып, анан мен ал башқача бір сөздерін айтты. Мен қорқып кеттім, мен атып салат оқшайды деп қорқып үйіліп жібердім. Ошонда мен эмне кылганымды түшүндүм. Вешалкага күчүктүлүк туура эмес кылган экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛДРдин Билим Илим каналынын педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз мугалимдин окуучуга болгон мамилеси жана этикасы боюнча болуп жатат. Жогоруда видеону көрүп алыңыздар. Деги эле бала деле өзүнүн күнөөсүн сезгендей, бирок ошол жерде бала катуу коркуп калганда, мындайча айтканда психологический жактан жабыркап калды дегенден деле алыс эмесмин да, жеке мен өзүм пикиримдечи. Куралчан кишини дагы көрүүгө болот. Ал дагы эле баланы коркутууда да. Эмне үчүн ушунчалык баланы коркутууга мажбур белек? Агай, пикириңиз кандай? Эжеке, сиздин пикириңиз кандай? Мүмкүн болсо кыскача оюңуздарды билдирсеңиздер. Бул жерде мен Алихан менен сүйлөштүм. Алихан азыр жакшы, жайдары, күлүп жайнап, анан окууга эмнеге барган жоксуң кечээ? Кайра ошол мектепке окууга барам деп атабы? Деп сурадым. Сурасам, мен кичине жылдыз болуп интернетке тарап кеткендиктен кичине уялып калдым деп айтты. Анан сен уялбагын деп айттым. Сен билим алышың керек деп, сен кайра жакшы кылгансың деп айттым. Алихан өтө сонун кабыл алды, жакшы маанайда. Качан барайын деп атасың мектепке деп өзүнө койдум, өз эркине койсом мен дүйшөмбү күнү барам деди. Анда макул, дүйшөмбү күнү барасың деп сүйлөштүк. Бала менен иш алып баруу жүргүзөсүздөрбү? Албетте, албетте. Өзү жаныбарга баланы жакындатуу үчүн ата-эне, мектепте мугалимдер бул иштейт да атайын. Эгер чын атайын программалар бар. Эмнеге бала менен жаныбар, үй жаныбары мындай жакын болгондо ал бала аябай мээримдүү болот. Балада мээрим деген эң адамдагы баалуу касиет ойгонот, калыптанат. Мен ошон үчүн Алиханга айтат элем, сен эң азамат жигитсиң. Сага тарбия берген апаң дагы азамат экен. Мен рахмат айтам. Мына ушундай балдар көбөйүш керек. Мына сыртка коюп койдум дейт, ал жактан чочулап бул жакка алып келип. Болгон 4-класс экен, Ошондо келечекте Кудай буйрса мына ушундай жигиттерибиз көп болсун. Алихан, сен Кыргыздын эң азамат жигити болосуң. Эжеке, куралчан киши боюнча айтсаңыз. Ооба, куралчан киши жөнүндө мен айтып кетейин. Бул 4-В классынын кабинети менен аскерге чейинки даярдык эмесинин кабинети мындай жакын жайгашканда. Анан аскерге чейинки даярдык боюнча өтө азыр эме көп болуп атпайбы ушундай талаптар. Анан буга чейин көп жылдан бери аскерге чейинки даярдык боюнча ошол жагдайда агай жолго салып койсо болбой беле деген эле суроо да бизде. Жок болчу да, анан быйыл ушул агайды мен эме кылып, өзү Мажитов Жолдош деген агай, заставада начальник болуп жүргөн агайды мен алып келип эме ушундай аскерге чейинки даярдык боюнча мугалим кылып алганбыз. Бул агай аябай жакшы иштеп, тез мага эме кылып, заявка жазып, военкоматтан бир учебный автоматтап келип балдарга үйрөтүп атат да, ушул убакыт болчу. Коомчулуктун пикири, комментарийде аябай көп, кайсы гана жерде кездешпесин соц тармакта. Ал жерде ушул мугалимдердин сүйлөө кебине дагы өтө сын пикир айткандардын саны көп да. Негизи билим берүү системасында ушундай диалект менен, говор менен мектепте сүйлөгө мүмкүнбү? Негизи эле сүйлөө кебине көңүл бурасыздарбы билим берүү? Албетте, бул сабак өткөндө, мектепте жүргөндө, балага тарбия берүүдө албетте мындай диалекти тилинде сүйлөбөш керек деп айтабыз, эскертүүлөрдү беребиз. Адабий тилди колдонбой калгандыгы, кыргыз тилди байытууда ушундай кемчиликтерди кетиргендиги туура эмес болуп калган да. Азыр мына айдан ачык көрүнүп калды да. Эми ошол адабий тилдин нормасында сүйлөп сабак өтүүсүнө жеке өзүңүз келип башыңыз менен кийлигишесизби? Ошол сиздин билим берүү башкармалыгындагы бүт билим берүү мекемелеринде көзөмөлүңүзгө аласызбы? Албетте.
албетте. Агай, сиздин пикириңиз? Сизге мен чоң ыраазычтык билдирем да. Мына ушул көзүрмемге кандай көйгөйлөр байланышканын бүт бөлүп көрсөтүп атасыз да. Бул нерсе менен ушул бир эле мектеп күрөшпөй, бүгүн бардык мектептер ойгонуш керек. Мына ушул тасма, мына ушундай кырдаал балким жашап атат. Ал көмүскө бөлөк мектептерде деле. Видеого тартылбаган үчүн, элге чыкпаган үчүн бүгүн биз аттап эле басып аралашып жүрөбүз. Ошондуктан мен каалайт элем, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, ошол мектепке кичине баш багып, биздин балдарыбызга мугалимдер кандай мамиле жасап атат, же болбосо биздин балдарыбыз мугалимге кандай мамиле жасап атат. Вот ошонун айланасында биз да көздү ачып катышыбыз керек экен окуу тарбия процессине. Бул ата-эне менен мектептин алыстап кеткендигин да бул кырдаалдан көрсөк болот да. Ошол маселени жана эжеке айтып кетпедиби? Апасына бир нече жолу айтса, апасы үй шартына байланыштуу келе албай атат экен деп, туурабы? Демек, бул жерде жана кичинекей маселени эртерээк чечип койсо болот экен эле да. Мындай маселе бүгүнкү күндө биздин бардык мектептерде жашап атат. Ошондуктан мен каалап кетет элем. Ошо тилдин тазалыгы боюнча, үйрөтүп аткан таалим тарбиясынын жугумдуулугу боюнча кандай билим берип атат. Урматтуу ата-энелер, биринчи кезекте бала бизге керек. Биз мектепке барайлы, биз мугалимдерден кабар алайлы. Сабак кандай өтүп Сабак атат, кандай мамиле болуп атат, кандай, менин этика балам кандай? Кичине кызыгып коелу. Бүт эле көйгөйдүн баарын тарбиясын да, билимин да мектепке таштап, мугалимге таштап, анан бүгүнкүдө моундай бир ситуация болгондо тепкилеп жатып калганын эч пайдасы жок. Болгону биз себептер менен күрөшүбүз керек да. Натыйжа деген бул ушул нерсе экен да. Баарыбыз азыр өрт өчүрүүчүдөй болуп жанагы Алихан беле ошол жигиттин гана тегерегинде ой жүгүртүп атабыз, ошого жардам кылыш керек, ошону колдош керек. Туура. Эки жактуу карашыбыз керек. Андай Алихандай бүгүнкү күндө биздин мектептерде балким миңдеп саналат. Бүгүнкү күндө биздин мектептерде өзү эле салбай, баягы мугалимдер үстөмдүк кылып, мен айткандай гана болот деп билим берип жүргөн мугалимдер болушу мүмкүн да. Көрүш керек, баягы тасмадан өзүнү көрүш керек. Тасмадан өзү тарбиялап аткан окуучулардын арасында Алиханды көрүш керек. Ар бир мектеп ушундай мугалимдердин бар экенин аныктап чыгып, айланайын кечиресиң, сеники тасмага гана түшпөсө, айырмаң жок деп тизгинин тартыш керек да. Бизге мондай болгон окуялар ошол жагынан пайдасын тийгизет. Биздин убактыбыз чектелип баратат, андыктан сиздерге кыскача 2 ооз сөз, эркин микрофон, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирип өтсөңүздөр болот. Эжеке, кыскача. Мен эми бул жерде албетте мугалим туура эмес кылып өзүн ачуулукка алдырып койду, катуу кыйкырып сүйлөп, эми тарбиялайм деген максатта болду. Мен барып, эми мугалим келе берсе, чара колдонобуз, бет кеңешме өткөрөм, жамаат чечет. Урматтуу мугалимдер, мен мугалимдерге кайрылып кетем. Өзгөчө ыйык кесиптин ээси болуп иштеп атасыздар. Бул аманатты, бул милдетти жакшы кадырлап, балдарга таалим, балдарга биз сиздерге балдарыбызды аманат кылып берип атабыз да. Ошондуктан мүмкүн болушунча үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Толеранттуулук дейбизби, сабырдуулук дейбизби, илим, билим багытынан, педагогика жаатынан бардыкча психология окуңуздар. Бүгүнкү күнгө 30 жыл мурда алган дипломуңуздар, 30 жылдык иш тажрыйбаңыздар бүгүнкү балдарга билим берүү үчүн жараксыз болуп калды. Кечирип коюңуздар. Моюнга ала турган чындык бул. Ошондуктан заманбап усулдарды, заманбап болуп аткан, тренд болуп аткан темаларды бүгүн сиз өздөштүрүңүз. Эгер өздөштүрүүгө сиздин күчүңүз, эркиңиз, акылыңыз жетпей атса, анда кечирип коюңуз. Башка бөлөк адамга орунду берип, келечек мунун убалына калбаш үчүн чечкиндүү кадамга барышыңызга чакырып кетем. Азыр биз ушул видеонун тегерегинде эле сүйлөдүк да, бирок бизде дагы чыгармачыл мугалимдер жок эмес. Алардын дагы аброюна шек келтирбешибиз керек. Бизде дагы ушундай чыгармачыл мугалимдер бар. Мен ойлойм, ошол чыгармачыл мугалимдердин тажрыйбасынан ушул жаш өсүп келаткан кадрларыбыз үйрөнсө экен. Агайдын да айткан сөзүндө чындык бар. Биз тынымсыз иштешибиз керек. Анан ата-энелер менен чогуу биздин максатыбыз бир болгондуктан, ошол максатты ишке ашырыш үчүн ата-энелер агай айткандай келип, сабактарга кирип, баланы жакшы тарбия, билим алышына сиздер дагы көмөктөшсөңүздөр деген ойду айткым келет. Студиябызга келип, жакшы маек куруп бергендиңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз убактыбыз чектелип калгандыгына байланыштуу сиздер менен коштошобуз. Албетте сиздерден келип түшкөн SMS билдирүүлөр аябай көп. Сөзсүз түрдө студиябыздагы коноктор эфирден кийин сиздерге жооп берип өтмөкчү. Албетте бул көрсөтүүнү кайталап көрөм десеңиздер, анда Билим Илим каналынын социалдык баракчаларына баш багып катталсаңыздар, дал ошол жерден кайра кайталап көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.
Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.